Салам достор. 11 апрель өтө турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоосуна сөзсүз түрдө барып катышууңарды суранам. Анткени эгерде силер бар койсоңор, силерге жакпаган, жалдаган, мурунку эле эскиче иштей албаган адамдар шайланып калышы мүмкүн. Сөзсүз түрдө барып оошкан беришиңер керек. Эгерде такыр эле бардык талапкерлер болсо, бардык саясий партиялар мага жакпайт десеңиз, биздин мыйзам боюнча силер баарына каршы деп добуш берсеңиз болот. Бул дагы силердин пикириңер, бул дагы маанилүү. Экинчиден айта турганым, сөзсүз түрдө шайлоодо кайсы бир саясатчылардын же массалык маалымат каражаттарынан чыгып аткан маалыматтардын манипуляциясына берилбеңиздер. Сөзсүз түрдө талапкерлердин саясий партиялардын убадаларын жакшылап ойлонуп, жакшылап изилдеп, реалдуу ишке ашырыла турган убадалар бекен же калп эле куру убадабы, ошонун баарына баа беришиңер керек. Сөзсүз түрдө жөн эле мага жагат жакшынакай экен же жаш экен же болсо тажрыйбасы бар экен, ошон үчүн иштей алат деп добуш бербей, мурунку кылган иш аракети, сөзү менен иши дал келген келбегендигин дагы изилдеп, интернет аркылуу болсо дагы изилдегенге аракет кылыңыздар. Эң маанилүү азыркы шайлоодо кандайдыр бир манипуляцияларга, коркутууларга, добуштар сатып алууларга жол бербешибиз керек. Өзүңөр көрдүңөр, ар бир шайлоодо саясий манипуляциялар, коркутуулар, административдик ресурс же болсо добуштар сатып алуу көрүнүштөрү дагы эле орун алып келет. Бирок алардын аркасы менен элдик тополом, ызычуу, андан кийин бийлик алмашуу, андан кийин ар бир элдик тополомдон кийин баарыңар эске тутуп алышыңар керек. Биздин мамлекет артка кадам таштайт. Артта калабыз. Кайра экономикалык өнүгүү болгонго, алдыга жылганга чоң тоскоолдуктар пайда болуп турат. Ошон үчүн силердин добушуңарды сатып алганга эч ким укугу жок. Силер товар эмессиңер, биз жаранбыз, бирибиз өз алдынча адамбыз. Силерди бирөө коркутуп добуш бердиргенге ол дагы жол мыйзам чек коет. Анткени силер өзүңөрдүн оюңар менен, өзүңөрдүн каалооңор менен, купуя сырдуулукту сактоо менен өз эркиңер менен добуш беришиңер керек.